Сиздер көрүп турган бул сүрөт 1993-жылы Судан мамлекетинде Кевин Картер аттуу сүрөтчү тарабынан тартылган. Бул эмгек үчүн ал фотограф Жозеф атындагы премияны алып, мактоого татыган. Ал эми сүрөттүн тарыхы тууралуу айтсак, ачкалыктан кыйналган жаш кыз Бириккен Улуттар уюмунун лагерине чейинки 1 чакырым аралыкты жөрмөлөп барган. Ата-энеси ал мезгилде гуманитардык жардамды учактан түшүрүү менен алегеле. Байкуштун өлүмүн күткөн тарп жоору артынан аңдыганын койгон эмес. Мына ушул учурду байкап калган фотограф жаш кыздын бул элесин тартыш үчүн ыңгайлуу ракурска коюп, жаш наристени сүрөткө тартып бүткөн соң эч бир жардам бербестен кетип калган. Чүрүпөнүн тагдыры белгисиз. Бул сүрөт дүйнө коомчулугунда чоң талкуу жаратып, ага эки жырткычтын ортосунда деген ат берилген. Ооба, чындыгында эле ачкалыктан алы кетип, өлүм алдындагы бул наристени фотоаппаратына тартыш үчүн аңдыган сүрөтчү менен анын өлүмүн күтүп турган тарп жоорунун кандай айырмасы бар? Сүрөтчү арадан 3 ай өтпөй, жашоосундагы кризистен улам өз жанын кыят. Өлүм алдында жазган катында мен бул жашоодон тойдум. Көз алдыма ар дайым ачкалыктан өлүп жаткан балдар, оорукчан адамдар кетпей турат. Ал кыздын тагдыры эмне болду экен деп жазган.